Элдин эң көйгөйлүү маселеси бул көтөрмө айыл өкмөтүндөгү жашоочулардын сунушу эң биринчи таза суу долбоорун айтышып атат. Таза суу таза сууга муктаж экен. Андан тышкары мектеп, бала бакча болуп атат да. Ушул маселелерди сөзсүз чечкенге аракет кылабыз. Бийлик өкүлдөрүнө жеткизип, тиешелүү жетекчилерге тапшырма беребиз. Основной ушул активий зал жок экен айыл өкмөттө. Аны да тапшырма беребиз. Эл менен жолугуп өткөрө турган жер жок. Ушул Молдонияз мектебине келип өткөрүшөт экен. Көксал орто мектеби вакытынча директордун милдетин аткаруучу болом. Суюнов. Биздин мектепте бир топ көйгөйлөр бар. Атап айтканда мектепте спорт зал жок. Ашкана жок, актовый зал жок. 2006 жылы мектеп эксплуатацияга берилген. Азыркы мезгилде 505 бала окуйт. 39 мугалим эмгектенет. Ушул нерселер жоктугунан биздин балдар кыш мезгилинде жаан-чачын болгондо өтө кыйналат. Анан балдардын чыгармачыл эме менен даярданган эмелерин бизде актовый зал жок болгондуктан толук аткарыша албайт. Ашкана боюнча бир классты башталгыч класстарга ашкана кылып жасап койгонбуз. Ал жерге чоң класстар кирип тамак иче албайт. Мугалимдерге дагы башка немелерге дагы эчтеке жок. Ошондуктан бизде ушул 3 көйгөй, ушул көйгөйгө жардам берсеңиздер. Мен Көксал орто мектебинин дене тарбия мугалими Жамал Шоттар. Менин кайрылуумдун себеби Көксал орто мектебинде спорт залдын жоктугунан кышында, жазында, жайында бардыгында жамгыр салгы болгон жерде шарт жоктугунан элдин балдары, окуучулар кыйналып жатат. Биз кайрылабыздын себеби спорт зал куруп берсеңиздер. Ошон үчүн кайрылып жатат. Маданият сарайы дагы жок. Бир классыбызды маданият немеси кылып, бир классыбызды ашкана кылып койгонбуз. Маданият сарайы да жок. Ошолорго жардам бериңиздер. Центрге куруп берсеңиздер, ошондо ондан жакшы болот эле. Кадамжай зонасы боюнча бир гана Көксал мектебинде спорт зал жоктугу. Калган мектептерде баарында спорт зал бар. Бизде жок болгондуктан ошого жардам бериңиздер. Кыйналышып атат окуучулар. Мен көтөрмө айыл өкмөтүнө караштуу Тамаша айылынын айыл башчысы Кошозар Султан деген боломун. Тамаша айылы өзү деңиз деңгээлинен 1800-2000 метр бийликте жайгашкан айыл. Кудайга шүгүр биздин жерибиз бир ушундай касиеттүү жер экен. Ар кандай мөмө жемиштер, башкалар жер жемиштер бардыгы өсөт. Элибиз аракетчен дыйкан. Бирок бизде бир гана көйгөй ушу суу маселеси. Илгерээк ел азыраак убакта 25 литр секунд суу бар эле. Азыр эл да көбөйдү, сууда тартыш боло баштады. Ошонун негизинен азыр бүгүнкү күндө где-то бир 13 литр секунд, 15 литр секунд тегерегидеги сууду теңгекке бөлүп туруп айылга суга иштеткенге мажбур болуп атабыз. Ошол болгондо дагы ошол огородторуну 2 сааттан сугарышат. Ошондо 38-40 күндө кезек келет. Бул деген сөз уже жалаң гана дарактарды гана эптеп сугарганга, бирок кара эгин сугарууга мүмкүнчүлүк болбой калды. Ошон үчүн биз илгери сайыз убакта курулуп, бирок эскирип калып кеткен суу сактагычты кайрадан ремонттоо боюнча проект жасаганбыз. 8 миллион 400 миң сомдук. Ушул маселени чечүү боюнча каржыга келип такалып атат. Азыр эгерде биз райондук, областтык өнүктүрүү фонддоруна кайрылдык, бирок бу жерден пока жыйынтык болгон жок. Эгерде биздин жогорку деңгээлдеги башка тармактардан ошо финанс жагы чечилип кала турган болсо, ошол биротоло чечилбесе дагы кеминде 2 эсе суу маселеси жеңилдеп калат эле деп ойлойбуз да. Меймандар менен тааныштырды, бардыгыңыздар жакшы тааныштар. Кыргызстан Жогорку Кеңешинин депутаты Атажанов Рысбек Исламович деп отурат. Кадамдарын мамлекеттик администрация башчысынын орунбасары Серкан Мырзаевна келип турат. Мындан сырткары белгилүү жолоочуга кадамдардагы мекеме ишканалардын жетекчилери
өкілдері. Endi bugün çoğumuzun görüşünde başında biz regulasyonlar boyunca aytып koyalım. Bizde o kişilerin tarafında sebebi grafik boyunca başka ayrıntılıda da çoğumuz koyulan. Anan bir negizli maksat yerde zor genişlik yapılattı. Şu ayrıntı boyunca yerinin yolmuşu falan da köy görülür. Memleket maksatları, olmazsa olsa da negizli degen bir köy görülür. Masalelerde olsa sizlerle geliş. Adamcağızın Memleket Administrasyası Başçısı Hakim Norm Basarı'na söz verelim. Болгондогу ошо жооп кеңешинин депутаты бизге келип, эл менен түздөн-түз байланышып, элди көйгөйүн жеринде көрүп, жеринде угуп келген атайын Бишкектен келип отурат. Биринчиден ушул учурдан пайдаланып, Өзбек Исламович сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин акимибиз Кутун Абдрахманович дагы бир иштер менен келе калды. Кечирим сурайм, анын ордуна мен келдим. Сиздердин ошо бизге тиешелүү көйгөйлөрүңүздөр болсо биз дагы жазып, ошо тапшырмаларды аткарууга аракет кылабыз. Жогоруда айтылгандай мекеме ишканаларынын жетекчилери келди. Ошол көйгөйлөрүңүздөрдү угуп, маселени чечкенге. Мен учурда пайдаланып ошол дагы бир жолу сиздер шайлаган эл өкүлү жогорку кеңештин депутаты Өзбек Исламович мына аз убакыт иштесе дагы бир топ иштерди аткарып, биздин райондун аймагында жол болобу, мектеп болобу, социалдык объекттер болобу, ар кайсы тармакта өзүнүн салымын кошуп, жогорку кеңеште өзүнүн үнүн жеткирип, өкмөткө жеткирип айтып отурат да. Мен акыркысында бир учурду силерге токтолуп айткым келип отурат. Бизге жакында мына Акылбек Усенбековичтин катышуусу менен бир топ делегация келди. Ошол учурда дагы жогорку кеңеште Өзбек Исламович көтөргөн маселе боюнча Кыргызстан 10 жылдык мектебине барып, Марказ айланагындагы ошол мектептин курулушун, 550 орундуу мектептин курулушун 2023 жылга башталарын, ошол эле учурда окума гимназия мектебин капремонтко киргизери боюнча айтты. Анан ошол эле учурда бизде Жаныбеков мектеби бар, авариялык мектеп. Бул мектепти дагы биз айттык. Муну дагы титулдук баракчага киргизгенге аракет жасап атат. Мына Исламович өзү баш болуп айтып, жогорку кеңеште жакшы маселени көтөрүп чыкты эле. Мен ойлойм, ошол баягы өз өлтүрбөй жат аябайт дейт. Өзүбүздөн чыккан жигит өзүбүздүн кулубуз болгондуктан биздин кадам жарыялуу боюнча чын мындай патриоттук сезим менен иштеп атат деп ойлойм. Сизге ишиңизге ийгилик. Анда эмесе сөздү ошол биздин коногубуз эл өкүлү Өзбек Исламовичке берсек. Элиме, мамлекетке таза кызмат кылайын деп, ошо сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин дубаңыздар менен, сиздердин ишенүүсүздөр менен ошол улуу трибунага барып, ушул элге, мамлекетке таза кызмат кылышам. Менин максатым ушул элибизге таза кызмат кылып, мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошуп, элдин жашоо турмушуну оңолтууга салым кошуу биринчи максатым. Анан өзүңүздөр билесиздер, эми биздин мамлекетте өтө жакшы чыгыштар болуп атат. Бир топ өзгөрүүлөр болуп атат. Ошого биз да баарыбыз салым кошуп атабыз. Мына өзүңүздөр билесиздер, мугалимдердин, врачтардын бардык мамлекеттик мекемеде иштеген жумушчулар баардык айлыгын урматтуу президент Садыр Нурмушевич өзү колдоп, коштоп көтөрдү. Биз дагы ошол жерде улуу трибунада биз ошол айлык майналарды биз парламент колдоо берип атабыз. Мамлекетте чын-чынына келгенде бир топ өзгөрүүлөр бар. Ошол эле учурда кемчилдиктер да бар болуп атат. Кээ ошол биздин мамлекетте иштеген жетекчилер болобу, ушул мамлекет мекемеде иштеген кызматкерлер болобу, анча-мынча бир кемчиликтерди да кетиришип атат. Муну да биз айтып кетишибиз керек. Азыркы учурда биздин мамлекетте өзүңүздөр билесиздер, бир аябай бир мамлекеттин башына түшкөн оор болду. Бул Баткен окуясы, Карашалуу, Тандуу окуя, кошуна мамлекет менен өзүңөр баарыңыздар билесиздер. Бардык ушул биздин мамлекетке залакасы тийди. Ушундай учурда мен баарыңыздардан суранып кетем, ар кандай саясий топторго бөлүнбөй, ар кандай саясий партияларга бөлүнбөй, баарыбыз ынтымактап биргеликте ушул мамлекетке салым кошушубуз керек. Адилеттүүлүк бар жерде ийгилик болот дейт. Ошон үчүн баарыбыз жапа-тырмак биргеликте ушул элдин көйгөйүн сиздер менен биз чечишибиз керек. Кандай маселелер болсо, сиздер бүт айылдыктар болобу, айылдык депутаттар болобу көтөрүп чыксаңыздар, мен ошол улуу трибунадан барып тиешелүү жетекчилерге бардыгына тапшырма берем. Менин милдетим сиздердин билимиңиздөрдү ошол бийликке жеткизип, чечип берүү.
Биз баардыгыбыз биргеликте ушул жакшы коомду түзүп, келечек буунга өткөрүп берүү. Менин дагы бир мезгил келет, менин дагы доорум бүтөт. Баардыгыбыз доор эми ушун жашоо ушундай экен да. Доор келет экен, ошол доорда бир элиңе, мамлекетиңе таза ак кызмат кылып коюш керек. Hoş gelipsiz bizden Köterme ailede. Ana endi burada görüşken emasmiz. Ben özümüzü көп жүрөм. Биздин депутат экенибизди жакшы билебиз. Шайлоо өткөнсүз. Куттуктайбыз элдин алдында. Куттуктайбыз туугандар. Анан мен депутат ким деген суроо бердим бүгүн элге. Десем мына Калпакстанда турган жаш жигит айтты. Это слуга народа деп. Туурабы? Ошон үчүн бүгүн сизге биздин ачык айта турган сөзүбүз бар. Биринчиси жазыңыз. Биздин жол менен келдиңизби? Жолуңуз жактыбы сизге? Кадамжайдан Шамарданга чейин болгон 16 километр жол. Өзбекстанга өткөндө Өзбекстан тешиктемесин жамап турат эле. Адам айыл өкмөттүн балансын өткөндөгө 10 жыл болду окшойт, а? Туурабыз, чыңгыз? 10 жылдан бери биздин жолдон кабар алган киши жок. Мындан да Бакыт кем отурат, мен өзүм кем болот. Айтсам бир вопрос. Министерствосу уруксат бербей атат дейт. Ошого кирип чыгып айта аласызбы ушуга? Биздин жолдон да бергенге колуңуздан келеби? Көтөрмө айыл өкмөтү Дугабага чейин киргизген титулдуу тизмеге. Анын ичинде ремонттагы бара. Анан бул жерде эми туура түшүнүш керек. Кечеги Баткенск окуя болуп кетти да. Анан мен дагы жол башталганда урматтуу президент Садыр Нурматуллаев киргенимде министрге тапшырма берди. 20-октябрга чейин Айдеркен Казанбек чечме жолун бүтүр деп. Анан эми мамлекетте бир топ жасалбаган жолдор бар. Мамлекеттин кичине мүмкүнчүлүгү болбой калды, бул жол калып кетти. Кудай кааласа эмки жылга муну аракет кылабыз. Бүттү, мына ошону өзүңүз билесиз, МЧС заключение бербей койгон, аны зордуктап, коркутуп, үркүтүп киргизип, мына 2 километр калды, бүттүбү? Бүттү. Белги сел апасынын жери калды. Эми ал жерди МЧСке тапшырма беребиз. МЧС оңдоп бир селден куткара турган бир дамбаларды курап бирдеме кылса, анан онда бүтүрөбүз. Анан бул жолду калыс аракет кылабыз. Буну мен жазып алдым. Биздин Шаймардандан бер жагында дарыядан суу ичебиз. Таза суу программасына бир вакытта кирген Правоон дегенде. Правоон бизге эме алып келген, түтүкчөлөрдү алып келген. Бирок бүгүн ал түтүкчөлөрдөн чыккан суудун качествосы санитарный жагынан ичкенге жарабайт экен. Санэпидстанцияга уруксат берген эмес. Себеби суудун чыккан жер булактан келет. Ошон үчүн таза суу проблемасы номер 1. Себеби сиз билесиз, суудан эмне келет. Ошон үчүн бир проблемабыз бар. Эгер ушуга жара берсеңиз, атыңыз тарыхта калса керек. Биздин суу бар. Көл деген, Көл Кутман деген бар, барып жүрөсүз. Ошо мындан таптаза суу чыгат. Ошо жерден 2 чоң турбада 400 миллиметрлик чоң турбада сууну камап алып келип, Даштарак деген жерге салып келип койгон 10 километрге. Ошонун бер жака шу турбаны через Өзбекстан сүйлөшүп алып бергенге жарай аласыз деген суроо бермекчимин. Бул мамлекеттердин ортосунда турган сөз. Ошон үчүн бул өтө чоң сөз. Эгерде жара берсеңиз, биз берди деген отурбайбыз. Саар кеч 5 вакыт намазда тилей делек. Эмне максатка кылсаңыздар ошону берсин деп. Бул экинчи маселе бар. Үчүнчү маселе биздин жерибиз бар, үлүштөрүбүз бар. Мына айыл өкмөт билет. Карашоронун бер жагы ошакта турганын бардыгын үлүшү бар. Машалам деген жерибизде. Машаламга өтүш үчүн биз Шаймардан аркылуу өтүшүбүз керек. Бу жерден өтүп атканда паспортко печат коет. Илгери жөн эле көрсөтүп өтүп кетет да, Кызыл Булак Шаймардан деп. Ошон үчүн ушуну кайра ортого кое аласызбы, жокпу? Ушундай маселе чечилеби? По развитию Баткенск область координацион комитеттен мүчөмүн. Жакшы долбоорлор бар. Бунун ичинде таза суу долбоору да бар да. Таза сууга конкреттүү проект чийимиздер. Колдон келишип аракет кылып ошол проекттерге киргизебиз. Арыстын программасы бар. Ошол сиздер өзүңүздөр мен эми бул жерге келип проект чийбейм да, сиздер даяр кылып чийип туруп мага жөнөтүңүздөр, мен анан тиешелүү жетекчилерди чакырып бардыгы тапшырма берем. Сиз эгер жардам берем десеңиз, чийебиз. Чийдиргендар жардам берем. Бар, чийдиргендар. Даярдаңыздар ошо таза суу долбоорун, таза суу деп. Муну азыр мен айтып берем, делимитация, демаркация кудай кааласа бүтүп калды, аз калды. Бүтүп калса, ушул жерге келип делимитация, демаркация башталганда ошондо полный чечкенге аракет кылабыз. Өткөндө ушул комиссияда Өзбекстан делегациясы келгенде мага ушул Кадамжай районунан ушул сиздердин айыл өкмөттөрдөн элдер чыккан мага, кайрылган. Ошол комиссия бүтүп калса, кудай кааласа, мен муну ошондо да министр
тиги программанын жетекчиси Шашеевке ошо резиденцияда айттым, азыр Өзбекстандын тиги программанын жетекчисин чакырып туруп айттым дедим. Ушул жолду ачып берсин деп, көл туманга туристтерди тартуу үчүн. Анан Дугабага ошол Өзбекстан туристтери барып калса, биздин ушул жашоочуларга шарт түзүлөт да, жумуш орундары түзүлөт, бюджет акча түшөт. Мен ошол маселени көтөргөм, азыр үйүмө жазып алдым. Мында Кудай калса Дагы бир вопрос бар. Ошону жазып. Мен өзүм тууралуу суранбайм. Ушу кыйналган туугандарым тууралуу. Мынау биздин РПС деген точкадан нар жагы как приграничный деп баягы 2000 сомдон берүүчү льготный акча берилет экен. Анан биз да ошого өтөбүз да, биз да аралашып беребиз өзбектер менен. Ошого биздин мынау эмне үчүн Кызыл Дагы айлыга берилбейт деген суроо бар. Шуга сиз бир чечип берсеңиз шунда. Мен полный кат жүзүндө тапшырганмын. Акылбек себеби ошол таможнядан биздин ушерге чейин болгону жалган айтпасам 4 километр болсо керек, а? Таможнядан бери 4 километр болот. 4 километр. Бул менин аралыгы канча экен законну билбейм. Сиз билсеңиз керек. Биз бүт эле Баткен областын киргизели деп чыкканбыз. Област киргизели. Биздин күнөстүү Кызыл Дагы айылына келип калганыбыз үчүн сиз биздин айылыбыздан бир канча жакшы добуштарды алдыңыз. Сиз бийликке бардыңыз. Биз сизди колдойбуз, сиз бизди колдоңуз. Мына мен айта турган көйгөйдүн көбүнү менин мына классташым айтып кетти. Менде дагы ушундай көйгөй бар. Мына чегара маселесинде Өзбекстандын Шахмардан тарабындагы мына эме деп коебуз. Карадаган жеринде бул кыргыздардын жери. Бул жерде совхоз мезгилинде бүт колхоздун койлору багылган. Азыр уламдан улам Өзбекстандын жарандары ушул жака карап чыгып кетилет. Эми мына Орозбеков айылы жакта тарабында Шалаң деген жер бар. Буга учкундун жана Орозбек айылы өкмөтүнүн тургундары жайлоого чыгат. Бул жака карап дагы өзбек туугандары чыгып, эки тараптан бизди мындай кысымга алып атат. Ушул маселеге сиз өтө мындай айыл өкмөт мененби, райондун деңгээлдеби, же Өзбекстандын эме жарандары менен сүйлөшүп туруп, ошол чегарага чекип коюш керек. Же колдон келбесе кетмен деп таш менен мына жака өтпө деш керек. Алар биздин жака кетип, биздин малдарды алар урдап келет, биздин малдар бир жолго чыгат. Мен күбө болдум, ушу урдап кетип барган жерде ушу машинени мен жолду тура берген, тутуп алып кетти. Мындан чыгарып биздин айылыбыз территориясы көрүп турасыз, жалаңаш болду. Башка жактан, башка элдердин уйлары, малдары биздин жайлоого чыгат. Onu kim жөнөтөт? Kim чыгарат? Kim акчасын алат? Аны мамлекетке төкпөй, мен үчүн караңгы, мен үчүн да караңгы болсо керек. Экинчи мына таза суда айтып кетти, мен дагы муну Закир Шарапка деле айткан элем, ал мага кат жөнөткөн. Сиздерди таза Кытайдан келген грантты учетко коюп койгон. Ошол кат үйдө турат, бирок ал учетко койгон жок, бул маселе ачылады. Үчүнчү маселе, мына бүткүл дүйнөлүк Эстония мамлекетте дүниелік тазалықты коргоо эмесине закону чыгарганда биздин президентибиз 1,5 айга элдин арасындагы тазалыкты, экологияны сактагыла деген буйругу чыккан. Бул толук кандуу райондо дагы, айрым бөлөктөрдө дагы аткарылып жатат. Мен аялдар кеңештин мүчөсү катары аялдарыбыз менен бирге биз мына жолдорду тазалап чыктык. Бизге асылгандар болду бир канча. Карып калыптыр булар үйдө отурсун. Мен карасам дагы бир койлуганым бар. Биздин өкмөтүбүздүн тургундары, урматтуу Рысбек Исламович, сиз менен бетме-алга учурашып, жакшы идеяларыңызды утканга аябай курсант болдум. Эң негизи сиз жөнөкөй, жаты, өзүңүздүн диалект менен сүйлөп, баарыбызга түшүнүктүү баян бере алдыңызда, чын билем биз ыраазыбыз. Эми бизде азыр андан кийинки бизде мектеп деген бир темабыз бар. Мектебибиз Тамаша айылында мектепте азыр 410 окуучу бар. Барлыгы 12 класс кабинетибиз эле бар. 2 сменде окуйбуз дагы, зор чыгып дагы, аны окугандан кийин кошумча сааттарга, кружокторго дегилип алып жок да. Жай жок, болбойт. Алыс аралыкта болгонубузга байланыштуу, саат 6-саат 3-төн келип окуганда, жетип окулат дагы, алыска кете албаган, караңгы да. Ошон үчүн 3 тема бизде бар. Бизде аябай чоң темалардын бири. Мындай айтайын дегеним, bizde адамзаттын өзүңүз билесиз аң сезиминин өсүшү анын ал тарабын түзгөн материалдык байлыктардын ченинен өлчөмдүү. Ошондуктан мен айтат элем, bizde жакшынакай мектеп курулган болсо,
азыркы эски мектепти бүт башка немелерге пайдалансак болмок да. Бар. Мына тарих боюнча Молла Нияз Соматовдун 200 жылдыгы болуп атат да. Шуга мен бир нерсеге таң калам да, мына Кыргызстан тарыхын окусам, биздин түздүктөн бир 10 адамдан башталган адамдын тарыхы. Бир чоң китепте калган баардыгы түздүк региондун башкалары жазган да. Ana şu 200 yıldır жақсы өткөрүлгөн şu өзүнүн салымын кошот деп ойлойбуз. Мына да биздин ушул Чоңтаалдын жаканасы Шаймардан да азыр этинде болгон да. Себеби бул өтө болуп калышын себеби ошол Шаймардан да 40 жыл мурда биздин ата бабаларыбыздын жери болгон да. Ошол ушундай нерселерге калган нерселер маярда биз баардыгын жазып, өкмөт менен тактап Kuda kalsa Bişkek'e varsa senin aldığına giriyoruz. O yüzden de senin bizge bağlıyoruz. Şu anda devletten sizler olursa. Tamam daha bir tane üniversiteden ben görüyorum. Bizde iki de lisenziyalı alı iki laboratuvar olarak geldim. Ona Karaşoru'da altın bazında tanıyakta taşımız var iken. Şu anda demek olur. Anaki bol lisenziyanı alanda bir nersege tam kaldırırsa bizim bir yazı varıp da Karaşoru'da gez kurayın dese bir kördük bir jigit ve privatlaştırma oldu. Ona şurada bir tankalar kuran dese de ona şunday nerselerden çeşkin gözün canlı veresinde öyle bir sanatlar. Birinci köse ikincisini bitiriyoruz, üçüncüsünü bitiriyoruz. Galeri çoğun ekende ayttık mı? Karavandan başlap öldükçüge barıp toktop otağız. Keder dargı, böceği degen, ayık, say degen, ayık, alar da kayrып otar. Manaç. Ошон үчүн туура түшүнүңүздөр, Кудай кааласа аракет кылабыз баардыгын. Бизди жараткан Аллах толсосо, Кудай кааласа басып Şurada Kuşada'nın bizde mekteplerde köylerde var, çaskırdık, tanışıyoruz. Vakit doğru ayda bölüm, bizde 2006 yılı mektep tutan, mektepte canlıda koşunca yanıdatları çok da spor zal, aktivite zal, başkanı benim başlayacak. Çünkü yaş kollarına bir faydadan dostluk başkanı tutulmuş. Şurada kanlı koysanız. Көтөрмө айлөкмөтүнүн төрагасы Бакытбаев Абдулай. Мен сизге бир эмем бар. Биздин айлөкмөттө валюташ иштеткен китайский компания бар, Jiu деген. Булар ошол 5 жылдан бери иштерин жүргүзүп келишип атат. Булар лицензиясына 10.300 тонна алынга укуктуу негизи. Булар азыр ошол баягы лицензиядан көрсөтүлгөндөн бир кыйла көп алышкан. Bir ele misal mesela 2021 жылы Gospiyalalarında bir жылда 1,5 ton aldık деп açık berişken. Biz bu депутаттар менен өзүбүз изилдеп таможнядан баягы Кыргызстандан чыккан декларацияларды алдык. Негизи 4200 тонна алышкан. Bu yerде 2700 tonnаны мамлекеттин да бекитишимен буга налогдор төлөбөйт. Бул боюнча көп жерге кайрылдык. Биздин өзү айлөкмөтүбүз 90% датасы турат. Биз баягы ошолордун сеналары бар экен, тонналарына. Эсептегенибизде ошол баягы бекитте болчуп кеткени 2700 тонна 40 миллион сом болот экен. Ушуну мен сизге берип коеюн, сизге кайрылуум бар. Ушуну боюнча камчалаган миңдеген жерлер, миңдеген социал объекттер, балабакча, мектептер, маданият үйлөргөчө менчиктешип кеткен да. Ушул мурунку бир башаламан коомду ушундай түзүлүп. Берилгенде бул 49 жылга алып алган, ал жер уже пайдаланган, тамак эккен элдин бар билет. Ал пайдаланмаган жерде алган арендагачы. Азыр мына Молда Нияз коомдо суу чыкты, бул автоматически өзгөрүш керек дагы. Мына айылдык кеңештин депутаттары эле токтом чыгарса, айыл өкмөткө өтсүн десе автоматически өтөт. Азыр эмнеге калбаш атат билбейм. 1 гектар жер пайдаланбай жөн эле жатат да. Ошол жерде айланасында участкага берилген жерлер 12 сотиктен адамдар малина эгип пайдаланып пайда таап 400 миң 500 миң пайда тапкандар болот да. Бул жөн эле жатат да бул жерчи. Бизде бул жерде айылда 2-ден 3-төн келиндер бар. Жашап аткан үйдө жер жетишпейт. Ошону бир кара бериңиздер. Азыр эми бар бүргөнүбүз магистраль каналында Кудай кааласа долбоору бүткөндү калды. Ошону ишке ашырсак бүт биздин районго жер кенен жетет. Ошол жерлерди баардыгын өздөштүрөбүз. Бул менен азыр иштеп атабыз. Сууну ошону жеткизип алсак, болду өйдө аракет кылып атабыз. Ушу проект бүтсө эле анан ишке ашырабыз. Мына балдар курайт. Астыдан таза суу чыгат, булак чыгат.
Ошол геологдор менен сүйлөшүп, карап канча деңгээлде суу чыгат, ошол чыгар, ошондон сиз тегиз айга чейин тегиз ошол жерлерди жаштарга бөлүп жасатып берсеңиздер болот, үргөндү дебеңиздер. Өзүңүздү таяп жер турат. А буну айтып атат, Лестин жери. Ол ата буаз 55-54 жылдары ачарчылык болгондо, Никита Хрущев мезгилинде ачарчылык болгондо ошол дөңдөргө өгүз менен айтат. Арык кылып, будай энелерибиз 5 ошакка чыгып, будай ошолор деңгээлдеги жерлер болгон колхоз жери. Ошолорда жаштарга жердин участкын берсеңиздер болот, ошол текшерип демек салсак болот. Мен ошону айтайын деген. Экинчи маселе. Айында интернет жок. Үймө-үй чуалды тартып интернет киргизсеңиздер. Ана мана санаторияга чейин газ келген. Бул жагы жок. Үймө-үй газ киргизсеңиздер. Азыр кайсы заманда жашауда газ бар. Ошол тезек. Такие эткен. Ошол. Ана таза суу маселеси. Ана мана эртең детсад болгондо сизге айтып коеюн. Молде eski destek olmalı. Ошол eski desteklerden частный жеке менчик кылышып ошонда караштырып, элге кайтарып берсеңиз, элдин бир көйгөйү болот деп ошойт. Кыздар саламатсыздарбы, делегаттар, мен Тамаша Кутордо балдар бакчасынын жетекчисимин. Биз азыр менчик үйдө эки тайпа бар, 30 баладан 60 баланы тарбиялатабыз. Менчик үй аябай комнаталарыбыз тар, жылуулук жакшы эмес. Ошондуктан ушул бала бакчаны тез арада куруп бергенге жардам берсеңиз. Проект өткөн, буга чейин кайрылуу президенттикке чейин барган. Ушул нерсени чечип берсеңиздер деп ушул сиздерден суралым. Президенттин 6%ден кредит бере турган эмеси бар эди. Мага мен мурда бир 10 адам жазылышыга, бирөө да албай жок. Анан биз айтайлы десек, бар тек көрсөткүлө десек, бул банктын секрети деп айтпайт. Ошол нерселерди бир көрүп берсеңиздер, элге жардам болот деп. Buyursa жақсы күндер алдында да işleşmemiz gerek, işleşmeyle yaşaşımız gerek. Hazır aytımda bir uzak bölüm içinde bu vakit tutan mesela kız tanımlarının içinde bu şu çaylananlar gerek. Yaşlı işler yaşıp kettiler. Ama bizden uşul ümit atamızdan bizden kolda karışınca yarışın kızlatmamızda kıyımızda sizlerden birlikte yerimizi razılık için hareket etmemizden düşünürüz. Sizlerge işlerinizdeki iyilik, yürüdüğü birlikte sırılmasın. Allah kamçayı alıp Allah'dan tileylik. Vardığımızda yaratkan Allah tegiz vardığımızda. Şunun için Allah'dan tileyimiz. Geldi de kegen kişiye aytmadı ki kalpak giyip tayak belin baylap tayak çıkarmak üzere bardığı kişi emez. El kamınöyleğen gana kişi deş gerektir. Oşa başımız aytmadı yazıp koyuptur. Adamga en kıyını gün sayın adam oluştu. Biz sana oşam adam bulduk tileydiler ki. Eldin köygönüne yazıp aldım. Ana deni köygöydüktür şötökö özür aytkanday жалғыз кишиге кыйын. Мен жана айттым, Абсамат Масалиевтин баласын кошуп албайсыңбы деп. Ошол биздин бала ошол. Туурабы? Канча добуш берет экенбиз ага. Ошон үчүн мен ойлойм, бир ишчеңер жакшы болсо керек. Кызмат кылганга дайым Кудай кубат берсин. Ла хавла ва ла куввата илля билля. Киде